Бир жагы бул мен текшере турган жагы кирип атат азыр. Экинчиси сырттан келген кабель текшерип атабыз азыр. Бул өткөргүчтү туташтырып, текшерип жаткан бул оптикалык байланыш линиясына тиешелүү жабдык. Мындай жабдыктар менен жалпы республикага интернет желеси тарайт. Кабель кошулду, бул 6 километр чыкты. Муну иштетсе болот. Санариптик байланыштын региондук инфраструктурасын кеңейтүү долбоорунун алкагында ишке ашып жаткан бул оптикалык байланыш линияларын куруу Чүй облусундагы Байтик айылында башталды. Бул толук тартылса 4000ге чейин мамлекеттик мекемелер кең тилкелүү интернет менен камсыз болот. Чоң проект Кыргызстан боюнча болуп атат. Бул биздин өзүбүздүн республикабызда бүт тоолуу аймак болобу, чет жактагы болобу, бүт жерлерге ушу буулуу оптика волокно тартылат. Заман талабына жооп берген интернет Кыргызстандын бардык аймактарына тарайт. Айтсак, интернет менен камсыз болбогон 800дөн ашык айыл бар. Учурда Аламүдүн районунун айылдарынан башталды. Примерно азыр 805 айылдар бар. Анын ичинде могу Дикаса долбоордун ичинде 200 ашык айылдарды кошобуз. Андан кийин биз Кыргызтелеком өз күчүбүз менен 24-жыл кулдай буюрса биз бүтүрөбүз аларды. Бул демилге Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Digital Casa KR долбоорунун биринчи компонентинин негизинде аткарылууда. Ошондой эле Дүйнөлүк банктан $50 миллион бөлүнгөн. Дүйнөлүк банктагы мындай иштерге күбө болуп жатканыбызга кубанычтабыз. Акыркы 30 жылда Кыргызстан менен тыгыз иш алып барып жатабыз. Анын ичинде санариптештирүү үчүн Дүйнөлүк банктан бөлүнгөн каражатка курулуп жатканы биз үчүн жагымдуу. Алдыда да мындай иштерди колдогонго дайым даярбыз. Министр белгилегендей, долбоордун максаты жеке инвестицияларды тартуу менен катар өлкө боюнча интернетке жеткиликтүүлүктү кеңейтүү жана анын сапатын жакшыртуу болуп саналат. Асылбек Баялиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.